Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарышында Кара суунун Телман 2 айылынан сатыла турган 4 сотук жер тилкесиндеги 5 бөлмөлүү 2 кабаттан турган үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар. Сиздерге даректи толук түшүндүрө берейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Кара суу шаарына жетпеген жерде Телман 2 айылын билесиздер. Россия нефть аталышындагы заправкадан түз эле ак өргө автомойка жанынан ушул көчөнү бойлоп 12-чи көчөдөн киресиз. Оң тарапка буруласыз. 100-150 метр жүрүп отурсаңыз, жанагы биз айткан дарекет жетесиздер. Бул Телман 2 айылы, Абдраимов Маккамбай көчөсү. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дарегине дагы келип калдык. Андыктан 12-чи көчөдөн бурулуп эле 150 метр жүрүп отурсаңыз, мына бет маңдайында турган заңгыраган 2 кабаттан турган бышкан кирпичтен салынган үйдү көрөсүздөр. Ушул үй сатка коюлду. Ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Бул үйдү сатка коюп турсуз. Ооба, сатайлы дегиле. Жериңиз канча сотук? Жер 4 сотик. 4 сотук. Узун турасы канча болуп калат ушунда? 16га 25 ушундай. 16га 24-25. 20. Түшүнүктүү. Заңгыратып салыпсыздар. Бышкан кирпичтен сесмопоездар бүт бардыгы коюлуптур. Коюлган. Өтө жакшы. Өзүңүзгө деп кургансыз, Өзүбүзгө да жашайбыз деп курганбыз. Демек, акчаны дагы, курулуш материалдарын дагы аябай өзүңүздөргө сапаттуу куруп баштагансыздар. Ооба. Неге сатып атасыз? Оштон үй домдон эле алсакпы дедик эле. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөрбү? Шийпыры Тунуке шийпырдан жабылыптыр. Кандай калыңдыгы, сапаты? Российский Тунуке жабылган эң калыңынан. Эң калыңынан. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу туугандар, биз азыр сиздерге сырткы көрүнүштөрүн бир катар тартып көрсөтүүдөбүз. Бул тарабында дагы месталар бар экен. Ашкана, кухня жана башка чакан сарай дагы салсаңыздар болот. Мына жер чукур, кандай чукур болуп калды? Берге ушу ажатканан ордун каздырып койгон элек баягы. Даяр экен. Фундаментти куюп атканда. Түшүнүктүү. Бул жерге ошол ажаткананы ушул тарапка жайгаштырсаңыздар, курсаңыздар болот экен. Күн чыгыш тарабынан дагы көрсөтүп коеюн. Негизинен көрүнүшү ушундай. Жүрүңүздөр, эми ички бөлмөлөрү менен дагы бир таанышып чыгалы. Кана, бисмилла. Кенен экен. Демек, бул холл. Экинчи кабатка көтөрүлөт. Экинчи кабатка көтөрүлгөч лестницанын ордун калтырганбыз мына жерден. Каласа бул жагына лестница, каласа бул жагына лестница кылып чыгарып кетмек болгондо план боюнча. Демек, алуучу кайсыл тарабынан кааласа, өзүнүн табитине жараша лестница кылып алат. Түшүнүктүү. Жүрүңүздөр, туш тараптагы бир бөлмөнү көрсөтөлү. Бул бөлмө кандай бөлмө болуп калды? Бул жерди ушу кухня кылабыз деп. Демек, биринчи кабаттын кухнясы. Өтө жакшы. Планыңыздар жакшы болгон экен. Бул тарапта вытычкалар дагы даяр орнотулуптур, Ар бир комнатага вытычка полный коюлган. Сонун. Бышкан кирпичтен бөлүнгөн. Ички бөлмөлөрүнүн бөлүмчөсү дагы, дуалдары. Бул тарабы зал окшойт. Зал. Кенен экен. Конок бөлмөсү кылып. Болжол менен узун туурасы канча болуп калды? 8-7,5 4 ушундай. Эми эстен чыгып калды. Азыр эми стандарттын негизинде ошондой 8ге жакын, 7,5дан ашат, 4 узун туурасы 4 болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Бул тарабында 2 терезенин орду каралган. Албетте, бул күн батышты карап турат. Жол жакты. Көрдүңүздөрбү? Суусу келген, свети келген, урматтуу достор, сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн мынакей. Жаныңыздарда ушундай электр мамычалары дагы тартылган даяр. Бул тарапты дагы сиздерге жакыныраак кылып көрсөтүп коеюнчу, далил катары. Таза суусу келиптир, Таза суу келген, Таза суу келиптир. Мына ушундай, урматтуу туугандар. Биз залды көрсөттүк, конок үйүнү. Эми сиздерге кийинки бөлмөлөрүн дагы тааныштыралы. Негизи биринчи кабатта 2 бөлмө менен аяктайт экен. Бул тарабынан ошол экинчи кабатка көтөрүлөсүздөр. Азыр биз чыга албадык, Экинчи кабатта дагы кудум ушундайбы? Кудду ушундай эле форма, только мына залдын үстүн 2 комната кылып проект боюнча ошондой бөлдүрмөй болгон. Ичкерге киреличи? Мынакей. Ошо тумбадан ортодон бөлүнөт турган болгон да.
Мына ушул жерден бөлүнөт экен урматтуу туугандар. Кааласаңыздар кирди чыкты 2 бөлмө кылып койсоңуздар дагы болот. Бул тарабында бир терезе жайгашыптыр, орду каралган. Себеби ошондо экинчи кабатында 3 терезе орнотулган. Бөлүп койсоңуздар бул тарапта 2, бул тарапта 1 терезеси калат экен. Жакшы. Демек, эң жакшы жери урматтуу туугандар, экинчи кабаттан мына чыга бериш, мына шестигранды көрдүңүздөрбү, кире бериш. Анын орду бир жолу холл болуп калат экен, До конца холл болуп калат. Холл болуп калат экен. Ушул жерден чыгып барасыздар. Үстүн черный потолок боло эле экен да? Черный потолок болду экен. Ушу биз салып атканда, крышасын жапканда ошо кичине суук түшпөйт, улай басылбай калган. Жакшы. Бул жерде кошумча дагы кум шуак. Нерде ушул бир КамАЗ кум чүргөн элек, эми балла чака ойноп кичине чачып неме кылып таштаптыр. Ушул КамАЗ бойдон турат ушул жерде. Басылып калган. Эгерде эл кеп, дагы стройкага өзүңүздөр колдонсоңуздар болот. Кенен кесир. Мына ушундай урматтуу туугандар. Бул садикке, бала бакча, сос объектилерге бүт бардыгы жакынбы? Жакын, бар жогу. Болжол менен бир 500-700 метрдин аралыгында. Ошондой. Демек, урматтуу туугандар, Кара Суу базарында иштеген соодагерлер, сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга ушул үйдү сунуш кылар элек. Жакшы ой максатта. Эгерде сиздер соодаңыздар кандай? Ошого жараша сиздер бул үйдү алып кааласаңыздар, өзүңүздөр бул жерде убактылуу жанагындай сода тармагында жүргөн адамдар өздөрү түшүнөт. Склад кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Эгер сиздер Кара Суу шаарына жакын жерден жер же үй издеп жаткан болсоңуздар, анда бул үйдү сиздерге сунуштайбыз. Алыңыздар. Үйдү ремонттоп өзүңүздөр жашап, жакшы бир ак өргөлүү үй тургузуңуздар деген жакшы ниет менен тартып атабыз. Сунуш катары. Демек, баасын айталы. Баасы канча болуп калды? Баасын эми ушу эл катары эле 50 000 деп сурап койдук, аны дагы клиентке карап баалашып. $50,000. $50,000. Ырымына түшүрүп бересиз. Түшүп беребиз, Кудай кааласа. Сонун. Анан алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Алмашуу жолдору Оштон квартира үй болсо сүйлөшөбүз. Ош шаарынан. Ош шаарынан. Бир же 2 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү. 2 бөлмөлүү болсо жакшы болот. Эгерде үстүнө кошо турган болуп калсаңыз, кошо бересизби? Онда сүйлөшөбүз. Клиентке карап, үйүнө карап. Мына ушундай. Урматтуу туугандар, эгерде сиздерде ушундай бөлмө же квартира болсо Ош шаарында, анда сиздер кайрыла бериңиздер. Өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Эсин номери экрандарга камтылат, өзүңүздөр чаласыздар, байланышасыздар, келесиздер, көрөсүздөр. Ушул иш сиздерге насип кылсын деген жакшы ой тилек максат кылуудабыз. Бешенетер ак маңдай териңиздер менен тапкан акчалар ушундай жакшылыктарга буйрусун дейли. Демек, баасы $50,000 кеми бар. Кеми бар. Кошумча бонус кум шуакка, кум бонус катары, таш дагы кошумча бонус катары калат. Мына ушундай. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Соодаңыздарды берсин, ушул сиздерге насип кылсын.